Урматтуу депутаттар, барыңыздарга чоң рахмат. 5 минут берилет. Рахмат. Менин комиссияга суроом жок, бирок бир пикир айтайын деп атам. Мен Атамбаев президент болуп турганда, ал күчүндө турганда бардык каталарын бетин айткам. Бирок азыр ал президент эмес, күчүн жоготкон. Азыр жыгылганды баса калып деп келесем, жеке мен үчүн мындай жигиттикке жатпайт. Баарыңыздар үчүн жооп бере албайм, бирок мен өзүм ошентип ойлойм. Мен айтайын деген башка маселе, биздин өлкөдө Кыргызстанда болуп аткан бардык мыйзамсыз иштерде парламент чечүүчү учурда ушундай чогулуп, бир муштумдай түйүлүп, адилетсиздикке каршы күрөшсөк, ушуга окшогон окуялар болбойт эле. Дайыма өз учурунда, өз кезегинде парламент чогулуп, мына азыркы Атамбаевка жасап аткан чабуулду бардык органдарга, бардык мыйзамсыз иштерге жасашыбыз керек. Ошондо биз өзүбүздүн накта эл өкүлчүлүк миссиябызды аткарган болобуз. Мына комиссиянын бүтүмүндө жүрөт журналисттерге болгон куугунтук. Азаттыкка 20 миллион айып салган, Занозага 10 миллион, Нарын айыптын карыган апасы менен жашаган үйүн арестке койгон. Ошол учурда биз айтып, ошол жөө жүрүшкө чыкканбыз. Мына Каныбек Капаевич, Алмамбет Насырканович болуп, ошондой маселелерди биз өз учурунда карашыбыз керек. Алмазбек Атамбаев президент болуп турду. А Батукаевдин чыгарылганына качан? Бирок ушул трибунадан, ушул парламенттин ал президент болуп турган учурда Батукаевдин маселесин карап, өзүн ушул жерге чакырып биз сурак алсак болмок. Бирок ал азыр жок. Эми айтайын дегеним, Шамил Атаканов көрсөтмө берди деп атабыз. Урматтуу депутаттар, буга чейин орусиялык бир шылуундун азыр түрмөдө жатат. Маевскийдин көрсөтмөсү менен, жөн эле көрсөтмөсү менен коомдук ишмер, белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевди камакка алды. Эми Шамил Атаканов дагы бирөөсү чыгат көрсөтмө берип, бул бизге өтө жаман президент түзүлүп калышы мүмкүн. Бул өтө жаман өнөкөткө алып келет кийин. Бирөөңүздү айтсаңыз, бирөөңүздү камап, бул айтты деп муну камай берсек, бул жалпы система үчүн. Биз эми азыр Атамбаевка байланыштуу жеке өч алуудан, жеке таарынычтардан өйдө болушубуз керек. Ал мурда антип койду, мынтип койду деген ал өзүнчө маселе, бирок биз системдик маселеде алганда ушул абдан жаман өнөкөт болуп, кийин ар бирибиздин өзүбүздүн башыбызга келбесе экен деген тилекти айтып атам мен. Биз азыр дагы коом өзгөчө парламентке сын абдан күчөдү. Любой бийлик менен иштеше берем деген саясатчылардан эл кадимкидей жийиркенип калды. Эгерде биз азыр президент Сооронбай Шариповичке жардам беребиз, анын ушунда бир жакшы иштер жасалсын десек, биз ал кишиге азыр өз убагында анча-мынча кемчиликтерди айтып турушубуз керек. Кыргыз коомуна эң чоң проблема болуп аткан. Мына Алмазбек Атамбаевди азыр айыптап атасыңар, саясий көп мындай бир дайындоолор жасаган деп. Шопурларын, жан сакчыларын, өзүнүн жакын адамдарын чоң кызматтарга дайындаганын билебиз. Мына менин кесиптешим журналист Абдил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары, эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Абдил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогула калып, бир муштумдай болуп, жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Анан урматтуу депутаттар, мына соттор боюнча дагы азыр дагы президенттин сотторду өзгөртөм деген, реформа кылам деген аракеттери чынын айтканда соттор тарабынан, жергиликтүү бийликтер тарабынан көп ишке ашпай атат. Соттор өзгөргөн жок. Ошол бойдон мына 80-деги ата-энесин карактады деп оор кылмыштарга айыпталып жаткан, буга чейин биз бир канча рет көтөргөнбүз. Канжар Кадралиев дегенди кече мына сот жаза мөөнөтүн кыскартып, сен эркиндикте ойноп күлүп жүрө бер деп чечим чыгарып койду. Эми ушундай учурлар болуп атат да. Ошон үчүн азыр ар бир сөздө спикерибиз Дастан Артисбекович баш болуп, айрым фракция лидерлери ушул жерге чыгып сүйлөгөнгөрдө Атамбаев саясий куугунтуктарга жол берген, саясий репрессия кылган деп айтып өттүк баарыбыз. Муну ушул жогорку кеңеште, парламентте бакыйган депутаттар баарыңар айттыңар, саясий репрессия кылган убагында деп.
эгерде саясий репрессия кылса, ошол убактагы башкы оппозиционер Өмүрбек Текебаевди азыр бошотуш керек да. Ошондо биз тааныйбыз да, саясий репрессия кылыптыр Атамбаев, чын эле күнөө кетириптир деп. Рахмат. 10 секунд. Бардык адилетсиз окуяда, урматтуу депутаттар, баарыбыз убагында бир муштумдай чогулуп парламентте курч маселелерди карап турушубуз керек деп ойлойм. Рахмат. Буга чейин мына тегерек столдор өтүп, жарандык коом, бейөкмөт уюмдар, көз карандысыз жанагындай эркин саясатчылар, депутаттар биз мисалы 5% деп сунуш бергенбиз. Жанагы төбө сурасаң бээ берет деп койдук го кыргызда. Биз 5% сураганбыз. Башка саясатчылар, депутаттык топ 7% деген. Анан бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм, 7%га президент макул болгондой көрүндү. Бул саясий жактан дагы, стратегиялык жактан дагы, парламентаризмди күчөтүү жагынан дагы туура кадам. Анткени президент көзү жетти. Кыргызстанда ири саясий партиялар толук калыптана элек. 9%га бир аз эрте, 10%, 9% болгон босого пайыз ошондой мамлекеттер бул көбүнчө диктатуралык, демократиядан тайган, бир көсөм башкарган мындай мамлекеттер ошондой. Демократия калыптанган, сөз эркиндиги, парламентаризм мындай күчтөнгөн мамлекеттерде адатта мындай 3%, 5%. Кээ бир мамлекеттерде 1%, мисалычы. Эгер андай болсо, бизге окшогон жаш партияларга жакшы болмок, бирок биз 7%га деле президенттин азыркы сөзүнөн түшүнгөнүм боюнча мындай түшөт. 7%га бул жакшы. Эми мисалы 7% болсо, жаңыраак, жашыраак партиялардагы, башка партиялардагы сөзсүз эле бир мындай бир олигархтардан жыйналган партияларга кулдук уруп, эми бизди дагы кошо албасаңар болбойт деп барбай, мына өз алдынча эми мындай биригип чыга бергенге мүмкүнчүлүк. Атамекен деле мына 11 мандат менен келген, азыраак добуш алган, бирок баары парламентте мындай өзүнүн бир мындай эмесин жаратты да, мындай кармап турган, мындай күрөө тамырда кармап турган партиялардын бири болду да. Ошондой болот. Эмкиде дагы Кудай буйруса, менимче ушул 5-6 партиянын келиши күтүлөт деп ойлойм. 2 же 3 эле партия болуп калса, бул туура эмес болмок. Биз ушуга кашап келатканбыз. Менимче ошон үчүн президент дагы ойлонду окшойт деп ойлойм да. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, президенттин өкүлү мына атамекенчилерди коргоо жөнүндө сөз болуп атат. Баткенде дагы мына ошол жерде чек араны коргоп чыккан жанагы көк таштык 4 жигит, ошондой эле айылдык кеңештин төрагасы Сапарали Бөрүбаев 2012-жылкы жасаган кылмышы деп туруп, аларды камап койду. Ушул жигиттерди бул мындай адилетсиздик болуп атат. Ошону карап, мына 23 февраль куттуктуулар айтылып атат. Ошол жигиттерди сөзсүз карап чыгарыш керек менин оюмча. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу Дастан Алиспекчи, азыркы Кенжебек Сатымкулович айткан маселени биз сөзсүз карашыбыз керек саат 2-де. Мына мен кечинде эле Оштон келдим. Ош шаарына ушул тегерек четиндеги райондордон 40 миңге жакын адамды учетко койду. Бул шайлоо эмес. Биз шаардыктардын өзүнүн депутаттарын, өзүнүн мэрин тандап алуу укугунан ажыратып салдык. Партиялар, мен мына шаар бийлигине, күч органдарына дооматым жок. Бирок муну жасап аткан партиялар, саясий лидерлер. Азыр райондордо паспортторун алдырып ийген жарандар пособиясын албай атат. Пенсиясын ала албайт. Үлүш жерлеринде проблема болот. Мына биз 1000 сом, 2000 сом беребиз деп атып, элибизди чоң азапка салдык. Партиялардын, болочоктогу депутаттардын элге болгон жакшылыгы ушулбу? Студенттердин дели баарынын паспортторун чогултуп алып атат. Кийин шайлоодо шайлагандан кийин бересиң деп. Бул шайлоо эмес. Ошон үчүн биз мындай жалпы партиялар мындай бир жигитче күрөшкө чыгышыбыз керек. Ал болбойт азыркындай кетсек. Пособиясын райондордон чалып атат. Пособиясын ала албай атабыз, паспортубуз жок, бербей атат деп. Кредиттери бар. Ошондуктан саат 2-де чакырышыбыз керек. Сөзсүз угуп, мына ГКМБ, МВД, ГРС, Борбордук шайлоо комиссиясы кырдаалдан жыгынын жолун талкуулашыбыз керек. Менде сунуш, азыр биз 6 айды, акыркы 6 айда учетко тургандар добуш бере албайт деген мыйзамды кабыл алып, колдон келсе өкмөт, парламент, президентке кайрылып, шайлоонун мөөнөтүн дагы 2 айга жылдырышыбыз керек. Азыркы учетко тургандар добуш бере албай турган абалга алып келишибиз керек. Кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолу ушул. Рахмат.